Саламатсыңар балдар. Бүгүн силер менен 7 класстын физика сабагын окуп үйрөнүүгө арналган кезектеги теле сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабактын темасын жазып алгыла. Механикалык энергия, механикалык энергиянын айлануу жана сакталуу закону деген өтүлгөн темалар боюнча көнүгүү иштейбиз. Бүгүнкү сабакта потенциалдык жана кинетикалык энергиялар менен байланышкан түшүнүктөрдү кайталайбыз жана механикалык энергиянын айлануу сакталуу закондоруна мисалдарды иштейсиңер. Кинетикалык энергия. Кыймылдын энергиясы кинетикалык энергия деп аталат. Баардык кыймылдагы нерселер кинетикалык энергияга ээ болот. Мисалы, кыймылдаган машиналар, баардык учуп бараткан нерселер жана төмөн түшүп жогору чыгып бараткан кыймылдагы нерселер кинетикалык энергияга ээ болот. Кинетикалык энергиянын формуласы E индекс K барабар mv квадрат бөлүнгөн 2 менен аныкталат. Кинетикалык энергиянын эрежеси мына ушул формула менен аныкталат экен. Кинетикалык энергия деп кыймылдагы нерсенин массасын m v ылдамдыгынын квадратына көбөйткөн көбөйтүндүсүнүн жарымына барабар. Энергия сан мааниси менен мүнөздөлгөндүктөн ал скалярдык чоңдук. Энергиянын бирдиги джоуль. Ал эми потенциалдык энергия деген кандай энергия? Өз ара аракеттешүүнүн энергиясы потенциалдык энергия болуп саналат. Мисалы, жер бетинен кандайдыр бир бийиктикке көтөрүлгөн нерсе потенциалдык энергияга ээ болот. Себеби жер менен нерсенин ортосунда өз ара аракеттешүүнүн натыйжасында пайда болгон энергия потенциалдык энергия деп аталат. Демек, телолордун өз ара аракеттешүүсүнүн энергиясы потенциалдык энергия деп аталат. Телонун бөлүктөрүнүн өз ара аракеттешүүсүнүн энергиясы потенциалдык энергия деп аталат. Мисалы, пружинаны чойсок. Пружина деформацияланат. Пружина бөлүкчөлөрдөн турат. Деформацияланган учурда ошол бөлүкчөлөрдүн ортосундагы аралыктар алыстап, аракеттешүүсү өзгөрөт. Мына ушул учурда потенциалдык энергияга ээ болот. Демек, кысылган, чоюлган, деформацияланган нерселер потенциалдык энергияга ээ болот экен. Нерсени түзгөн ортосунда дагы бөлүкчөлөрдүн өз ара аракеттешүүсүнүн натыйжасында потенциалдык энергияга ээ болот экен. Эми механикалык энергиянын өзгөрүшүнүн мисалын карайлык. Спортсмен тоонун башынан төмөнгөстөй түшүп келе жатат деп элестетелик. Кайсыл учурда потенциалдык энергияга ээ болот, кайсыл учурда кинетикалык энергияга ээ болот? Мына ушуну карайбыз. Тоонун башында кыймылдабай турган учурунда кинетикалык энергиясы 0 барабар болот. Анда потенциалдык энергиясы mgh барабар болот. Мында m түшүп келе жаткан спортсмендин массасы, g эркин түшүүнүн ылдамдануусу, h бийиктиги. Демек, нерсе кандайдыр бир бийиктикте турганда потенциалдык энергияга ээ болот экен. Спортсмен төмөн түшүп келе атат дейлик. Бул учурда сүрүлүү күчүн эске албайлы. F сүрүлүү барабар 0 деп эсептеп, бул учурда спортсмен тоонун орто ченине келген учурда толук механикалык энергияга ээ болот. Башкача айтканда, потенциалдык энергия менен кинетикалык энергиянын суммасы толук механикалык энергияны берет. Ал эми тоонун этегинде спортсмен кинетикалык энергияга ээ болот. Башкача айтканда, жогору жактан төмөнгөстөй түшүп келе жатканда спортсмендин ылдамдыгы бара-бара чоңоет. Ылдамдыктын чоңоюшу менен кинетикалык энергиясы дагы чоңоет. Демек, тоонун этегинде кинетикалык энергиясы максимум мааниге жетет экен дагы, потенциалдык энергиясы EP барабар 0 болот. Толук механикалык энергия потенциалдык энергия менен кинетикалык энергиянын суммасы E толук механикалык энергияны берет. Демек, тоонун орто жеринде толук механикалык энергияга ээ болот экен. Ушул учурда балдар, механикалык энергиянын өзгөрүшүн карап атабыз. Жогору жактан потенциалдык энергияга ээ болуп атса, төмөн түшүп келе жатканда кинетикалык энергиядан кайра потенциалдык энергияга өтүп атат. Мына муну биз механикалык энергиянын өзгөрүшү деп карайбыз. Механикалык энергиянын өзгөрүшүнө дагы бир мисалды карайлык. Мисалы,
жаанын жибин чойгон учурда потенциалдык энергияга ээ болот. Ушул энергиянын эсебинен жаанын огу кинетикалык энергияга ээ болот. ЭП барабар kx квадрат бөлүнгөн 2. Бул чоюлган жиптин потенциалдык энергиясы. Ал эми учуп бара жаткан жаанын огунун энергиясы кинетикалык энергия mv квадрат бөлүнгөн 2 болот. Бул формула kx квадрат бөлүнгөн 2 бул чоюлган жиптин потенциалдык энергиясы. Ошол потенциалдык энергиянын эсебинен жаанын огу mv квадрат бөлүнгөн 2 деген кинетикалык энергияга ээ болду. Бул эки энергия бири-бирине барабар. Муну биз потенциалдык энергиядан кинетикалык энергия пайда болду же болбосо механикалык энергия өзгөрдү деп эсептейбиз. Эми бир канча тесттик суроолорго жооп берели балдар. Тело кандайдыр бир бийиктиктен түшүп келе жаткан учурда анын импульсу жана потенциалдык энергиясы кандай өзгөрөт? А. Телонун импульсу жана потенциалдык энергиясы азаят. Б. Телонун импульсу азаят, потенциалдык энергиясы көбөйөт. В. Телонун импульсу көбөйөт, потенциалдык энергиясы азаят. Г. Телонун импульсу өзгөрбөйт, потенциалдык энергиясы азаят. Мунун кайсынысын туура деп эсептейбиз? А, Б, В же Г. Тело кандайдыр бир бийиктиктен түшүп келе жаткан учурда анын импульсу көбөйөт жана потенциалдык энергиясы азаят деген Всы туура экен. Кыймылдагы нерсе импульска ээ болот дедик. Эгерде кыймылдын ылдамдыгы канчалык чоң болсо, анын импульсу дагы ошончолук чоң болот. Нерсе жогору жактан төмөнгөстөй түшүп келе жаткан учурда потенциалдык энергиясы азайып, кинетикалык энергиясы көбөйөт. Ошондуктан тело кандайдыр бир бийиктиктен түшүп келе жатканда импульсу көбөйөт экен дагы, потенциалдык энергиясы азаят деген жооп туура экен. Андан кийин дагы бир мисалды карайлы балдар. Катуулугу 100 ньютон бөлүнгөн метр серпилгүчтүү деформацияланган пружинаны 10 сантиметрге чойгондо потенциалдык энергиясы канчага барабар болот? Мунун жооптору: биринчи 0,5 джоуль, экинчи 1000 джоуль, үчүнчү 1 джоуль, төртүнчү 10 джоуль деген жооптор. Мунун туура жообу 0,5 джоуль экен. Муну кантип билдик? Муну чыгаруу үчүн биз формуланы колдонуп алабыз. Э потенциалдык барабар kx квадрат бөлүнгөн 2 деген деформацияланган пружинанын потенциалдык энергиясынын формуласы. Ушул формулага коюп, эсептеп алып, анан туура жообун табабыз. ЭП барабар пружинанын катуулугу 100 ньютон бөлүнгөн метр көбөйтүү x. Пружина 10 сантиметрге чоюлганда сантиметрди метрге айландырып алабыз. 10 сантиметр 0,1 метр. Анын квадраты kx квадрат болуп атат формулада. X квадраттын ордуна ушуну коебуз. 0,1 метр квадрат бөлүү 2 барабар. 100дү 0,1ге көбөйтсөк, аны 2ге бөлсөк 0,5 джоуль чыгат экен. Демек, туура жообу биринчиси. Мына ушундай кылып эсептеп алып, анан туура жообун табабыз. Андан кийин дагы бир мисал кайталоо үчүн. Массасы 3000 килограмм автомобиль 2 метр секунд ылдамдык менен кыймылдаганда кинетикалык энергиясы канчага барабар? Биринчи 3000 джоуль, 12000 джоуль, 1500 джоуль жана 6000 джоуль деген жооптордун 6000 джоуль дегени туура экен. Жоопту табуу үчүн ЭК барабар mv квадрат бөлүнгөн 2 деген формуланы колдонобуз. Кыймылдап бараткан учурда кинетикалык энергияга ээ болот. Кинетикалык энергиянын формуласына коюп, эсептеп чыгарып алабыз. Анда ЭК барабар 3000 килограмм көбөйтүү 4 метр квадрат секунда квадрат бөлүнгөн 2 барабар 6000 джоуль экен. Андан кийин телонун кинетикалык энергиясын 2 эсе азайтыш үчүн анын ылдамдыгын
канчага азайтуу керек деген жоопту табуу үчүн эмне кылабыз? Биринчи жооп 2 эсе, экинчи тамыр астында 2 эсе, үчүнчү 4 эсе, төртүнчү 8 эсе деген жооптордун экинчиси туура экен. Квадраттык тамыр астында 2 эсе. Муну кантип чыгарабыз? Аны үчүн ЭК барабар МВ квадрат бөлүнгөн 2 деген формуладан ылдамдыкты табабыз. В барабар квадраттык тамыр астында 2 ЭК бөлүнгөн М деген формуладан чыгарабыз. Анда ЭК Мдин маанилерин эсептеп чыгарып, квадраттык тамыр астында 2 эсе деген жооп чыгат экен. Мына ушундай эсептөөлөр жүргүзүп алгандан кийин жоопторун таап туура жообун аныктайбыз. Эми потенциалдык энергияны кайталоо үчүн төмөнкү мисалды иштейли балдар. Массасы 2 тонна нерсе 5 метр бийиктикте кандай потенциалдык энергияга ээ дейт? Жер бетинен H барабар 5 метр бийиктикте массасы 2 тонна болгон нерсе турган учурда потенциалдык энергияга ээ болот. Мунун потенциалдык энергиясын кантип табабыз? Берилишин жазып алалы. М барабар 2 тонна, аны килограммга айландырып алабыз. 2000 килограмм, H бийиктик 5 метр. Потенциалдык энергия ЭП барабар суроо. Чыгаруу. Жер бетинен кандайдыр бир H бийиктикте турган учурдагы нерсенин потенциалдык энергиясы ЭП барабар МЖH. Мына ушул формулага коюп эсептеп чыгарып алабыз. Анда ЭП барабар Мдин ордуна 2000 килограмм, Жнын ордуна көбөйтүү 9,8 метр секунда квадрат, көбөйтүү H'тын ордуна 5 метрди коебуз. Барабар 2000 килограммды 9,8ге көбөйтсөк 19600 ньютон, көбөйтүү 5 метр барабар 98000 джоуль. Муну килоджоульга айландырып алсак 98 килоджоуль чыгат экен. Ньютон менен метрдин көбөйтүндүсү джоуль деген бирдикти берет. Мына ушундай жол менен жер бетинен H бийиктикте турган нерсенин потенциалдык энергиясын таап алсак болот. Андан кийин кинетикалык энергиясы 75 джоуль, ылдамдыгы 5 метр секунда нерсе кандай массага ээ? Муну чыгаруу үчүн берилишин жазып алалы. Кинетикалык энергия ЭК барабар 75 джоуль деп жазып алабыз. Ылдамдыгы берилиптир. В ылдамдыгы барабар 5 метр секунда. Мына ушундай ылдамдык менен кыймылдаган нерсе кандай массага ээ деген суроо берилип атат. Аны эсептеп чыгарабыз. Муну чыгаруу үчүн кинетикалык энергиянын формуласын колдонобуз. ЭК барабар МВ квадрат бөлүнгөн 2. Мына ушул формуладан Мди табабыз. М барабар 2 ЭК бөлү В квадрат деген формула чыгат. Ушул формулага коюп эсептесек, М барабар 2 көбөйтүү 75 джоуль бөлү В 5 метр секунда, В квадрат 25 метр квадрат бөлүнгөн секунда квадрат барабар 6 килограмм чыкты. Эми ушул килограмм кантип чыгат? Мен ошону силерге көрсөтүп берейин. Бөлчөктүн алымында джоуль бул ньютон көбөйтүлгөн метрди берет. Бөлчөктүн бөлүмүндө метр квадрат бөлүнгөн секунда квадратты, метр квадратты биз метр көбөйтүү метр деп жазып алалы, бөлү секунда квадрат. Ньютон килограмм көбөйтүлгөн метр секунда квадратка барабар, бөлү метр секунда квадрат. Бул жерде метр менен бөлчөктүн бөлүмүндөгү метр кыскарат, килограмм көбөйтүү метр секунда квадрат ньютонду берет, ньютон бөлүнгөн метр секунда квадрат. Метр секунда квадрат менен метр секунда квадрат кыскарат, анда килограмм калат экен. Демек, массанын бирдиги килограмм чыкты. Жообу 6 килограмм. Механикалык энергия жоголбойт, жоктон бар болбойт деген жаратылыштын фундаменталдык закону. Мына ушул механикалык энергиянын сакталуу законуна силер экрандан көрүп турган мисалды келтирели. Мисалда вертикалдуу жипке илинген шарлар. Ушул шарлардын
оң жақтағы четки шарды кандайдыр бир аралыкка жылдырып кое берсек, ал шар келип шарга урунганда, шарлардын эң четки сол жактагы шары кандайдыр бир аралыкка жылып атат. Ушул учурда карасак, оң жактагы шар канчалык аралыктан келип урунса, сол жактагы шар ошончо аралыкка жылып атат. Мындан оң жактагы шар канча энергияны берсе, сол жактагы шар ошончо энергияны алып атат. Бул механикалык энергиянын сакталуу закону экен. Эми бул вертикалдуу шардын кыймылы болуп атат. Дагы кандай мисалды биз механикалык энергиянын сакталуу законуна келтирсек болот? Анда кийинки мисалга көңүлүңөрдү бургула. М1 массадагы нерсе, бильярд шары, V1 ылдамдык менен кыймылсыз турган М2 шарга келип урунуп, өзүнүн кинетикалык энергиясын берет. Ошол учурда М2 массадагы шар кинетикалык энергияга ээ болот. ВК2 деген. Бул эки энергия бири-бирине барабар болот. Андан кийин дагы бир мисалды карайлык. Кысылган пружинанын үстүндө М массадагы шар турат. Бул учурда шар потенциалдык энергияга ээ болот. Ал энергиясы mgh0 индекс. Пружинанын энергиясын алсак, kx квадрат бөлүнгөн 2ге барабар. Жипти кесип ийген учурда пружина чоюлат дагы М массадагы шарды V ылдамдык менен жогору көтөрөт. Бул учурда толук механикалык энергияга ээ болот. Толук энергиясы mgh кошу mv квадрат бөлүнгөн 2ге барабар болот. Ал эми пружинанын толук энергиясы mgh0 индекс кошу kx квадрат бөлүнгөн 2ге барабар болот. Мына бул мисал менен энергиянын сакталуусун жана толук механикалык энергияны кайталап алдык. Эми таш 10 метр секунд ылдамдык менен тик өйдө ыргытылат. Кандай бийиктикте анын потенциалдык энергиясы кинетикалык энергиясына барабар болот? Берилди. Таштын баштапкы ылдамдыгы 10 метр секунда, ал өйдөгөстөй ыргытылып атып, кандайдыр бир бийиктикке жеткенде, анын потенциалдык энергиясы кинетикалык энергиясына барабар болот деп суроо берилип атат. Маселенин шарты боюнча E кинетикалык барабар E потенциалдык деп жазып алабыз. H бийиктикти табышыбыз керек. Чыгаруу. Энергиянын сакталуу закону боюнча mb 0 индекс квадрат бөлүнгөн 2 бул кыймылдап жогору көздөй бараткан учурдагы таштын кинетикалык энергиясы барабар H бийиктикте mgh деген потенциалдык энергияга жана ошол бийиктиктеги ылдамдыгы mb1 квадрат бөлүнгөн 2 деген кинетикалык энергияга ээ болот. V1 H бийиктиктеги ылдамдыгы, V0 индекс баштапкы ылдамдыгы. Эми mb0 индекс квадрат бөлүнгөн 2 барабар mgh деп алабыз. Кинетикалык энергиядан потенциалдык энергияга өттү. Кандай бийиктикте ушул эки энергия бири-бирине барабар болот деген суроо берилип аткандыктан, биз ушул формуладан H бийиктикти табабыз. H барабар V0 индекс квадрат бөлүнгөн 4G. Бул учурда бараткан, келатканын эске алуу менен бөлчөктүн бөлүмүндө 4G деп алабыз. Ушул формулага коюп эсептеп чыгарсак, V0 индекс квадрат бөлүнгөн 4G барабар 10 метр секунда квадрат бөлүү 4 көбөйтүлгөн 9,8 метр секунда квадрат барабар 100 метр бөлүнгөн 40 барабар 2,5 метр экен. Биз бул жерде болжолдуу барабардыкты койдук, себеби 9,8ти болжолдуу түрдө 10 деп эсептеп алгандыктан H барабар болжолдуу түрдө 2,5 метр экен. Демек, ушул бийиктикте өйдөгөстөй ыргытылган таштын потенциалдык энергиясы менен кинетикалык энергиясы болжолдуу түрдө бири-бирине барабар деп чыгарып алабыз. Эми бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайлы. Бүгүн силер менен потенциалдык жана кинетикалык энергиялар менен байланыштуу түшүнүктөрдү кайталадык. Механикалык энергиянын айлануу жана сакталуу закондоруна мисалдарды иштедик. Мына ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аягына чыкты. Көңүл бурганыңарга рахмат. Саламатта калгыла.